Bizge suroo kelipdir, güyömün kemçilikteri bar. Oşul kemçilikler menen kantip çydap jaşay alamın degen suroo kelipdir. Çındыгында bul suroo бүгүnkү күндө өзгөчө бүгүnkү күндө көп адамдын жүрөгүн орто турган суроо болуп турат. Эмнеге дегенде биздин коомчулукта сырттан келген маданият, сырттан келген маданият бизге ушундай түшүнүктү берип жатат. Аялыңан, күйөөңөн кандай бир кемчилик болгон болсо, сенин чек араңа өтүп кеткен болгон болсо эле дароо ошол жерди жапкын, сен токтоткун, мындай жашоонун сага кереги жок деп баары чакырып таштап турган кербези. Ошондуктан айтарым, чындыгында бул жашоодо аял менен эркектин ортосундагы узун сапарда ушундай деп элестетели, биз узун сапарда жолдо баратабыз. Жолдо баратканда ар жерде таштар бар, чукур бар, чакыр бар, көлчөк бар. Жолда дарактын сыны шактары жатып калышы мүмкүн, тикен жатып калышы мүмкүн. Элестетиңиздер, эми ар бир чукурга түшкөн жерде машинадан түшөсүз, карайсыз. Ар бир сууга түшкөн, токтогон жерде токтой берген болсоңуз, жашооңуз качанга чейин сиз максатыңызга жете аласызбы, жете албайсызбы? Мисалы үчүн эң жөнөкөй мисал айтайлык, Бишкектен Кара-Балтага чыктыңыз. Кара-Балтага чыксаңыз, жолдо баратсаңыз, ар жерде чукурлар бар экен, суу бар экен, көлчөк бар экен, таш бар экен. Ар бирине токтой берген болсоңуз, сиз Кара-Балтага жетпейсиз. Ошондой эле жашоодо дагы ушундай. Аял тарапта дагы, күйөө тарапта дагы табигый кемчиликтер бар. Анын жашоосундагы кулк мүнөзүндө кээ бирге адам чыдай алгыс эмес, адам чыдай турган кемчиликтер бар. Табигый кемчиликтер бар. Ошол жерге келгенде инсан көзүн жумуп, көрмөксөн болуп кетиш керек экен. Чындыгында бул бир эле күйөө менен аял менен эмес, бардык иштеген жериңде, ата энең, бир тууганың, коло коштоң, бардык адамда бул табигый кемчилик бар. Ошондуктан ар бирине кошунаңын, тууганыңын, аялыңын, балаңын ар биринин катасына ушундай жанагы көчөдөгү чукурга токтогондой токтой берген болсоң, анда жашооң алдыга жылбайт экен. Бул туурасында ушул жашоонун кыйынчылыктарынан биз кантип өтөбүз? Аялыма кемчилик болсо эмне кыламын? Күйөөм кемчилик болсо эмне кыламын? Кошунамын, бир тууганымын, ата энемин кемчилик болгон болсо эмне кылам деген адамдарга Алла Таала Кур'ан-ы Керимде Шарх сүрөсүндө мындай деп айткан: "Фа инна ма'ал усри юсра, инна ма'ал усри юсра." Чындыгында бул кыйынчылыктан кийин жакшылык бар, чындыгында бул кыйынчылыктан кийин жакшылык бар, жеңилчилик бар деп Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айткан. Демек сиз урматтуу эже карындаш, урматтуу ага ине, жашооңузда кээ бир кемчиликтер болгон болсо, ал нерсеге сабыр кылыңыз, андан кийинкиси Кудай кааласа жакшы болот. Эртеге кемчиликке сабыр кылганыңызда, жакшылык кылганыңызда, көз жумганыңызда ар бир табигый адам табиятынан бузулбаган, адеп аклагы жакшы, адамгерчилиги бар адам эч качан ошол жакшылыктарды унутпайт. Демек сиз күндөн күнгө жакшылыкка, сүйүүгө, ийгиликке, жыргалчылыкка бонус чогултуп жатам деп элестете бериң. Булардын бардыгы текке кетпейт. Бүгүн болбосо эртең кайрадан келет. Күйөөңүздөн келет, аялыңыздан келет, балаңыздан келет, небереңизден келет. Ошентип сиздин кылган жакшылыгыңыз текке кетпейт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, эркек аялдын кемчилигине, ар бир кемчиликке чогултуп, ар бир кемчиликти эстеп, ар бирине кантип жашайм менен эмне кылам деп эсен, аны көрмөксөн болуп, көз жумуп кете бергендик бул биздин жашообузга ийгиликти алып келе турган нерсе экен. Алла Таала баарыбызга ушундай көрмөксөн болгондо, кээ бир нерселерден көз жумганды биле бергенди Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Салам алейкум рахматуллахи ва баракатух.